Жогорку кеңештин депутаты парламенттик шайлоого Ата мекен партиясынан талапкер Эльвира Сурабалдиева аскер прокуратурасына суракка чакырылды. Бул маалыматты Азаттыкка ал өзү ырастады. Анын сөзү боюнча 17 сентябрда өзүн аскер прокуратурасынын тергөөчүсүмүн деп тааныштырган Бектур Калиев деген адам телефон чалып, күбө катары суракка келүүнү өтүнгөн, бирок расмий чакыруу келген эмес. Эмне иш боюнча чакырып жатканын тактаган жокмун. Мен үгүт иштери менен аймактарда жүрөм. Суракка бара албайм десем, Бишкекке келериңиз менен чалып коюңуз деди. Бишкекке келгенден кийин юристтер менен сүйлөшсөм, мен талапкер болгондуктан 4-октябрга чейин тергөө иштерине барбай коюуга мыйзам жол берет экен. Эльвира Сурабалдиева буга чейин кайсы бир иш боюнча суракка чакырылбаганын кошумчалады. Бектур Калиев Азаттыкка аскер прокуратурасынын тергөөчүсү экенин айтып, бирок комментарий бере албасын билдирди жана иш боюнча басма сөз кызматына кайрылууну сунуштады. Башкы прокуратуранын басма сөз кызматы бул окуяга байланыштуу маалыматты дүйшөмбү күнү тактап бермей болду. Шайлоого талапкер болуп катталган адам кылмыш жасаган жеринде кармалган учурларды кошпогондо шайлоонун жыйынтыгы чыкканча Борбордук шайлоо комиссиясынын макулдугусуз сот жообуна тартылышы, кармалышы, камакка алынышы мүмкүн эмес. Мындай талап Кыргыз Республикасынын президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамда жазылган. Жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын депутаты Эльвира Сурабалдиева күзүмдөчү парламенттик шайлоого Ата мекен партиясынан 4-тизмеде баратат. Жогорку кеңештин 7-чакырылышына депутаттарды шайлоо 4-октябрда өтөт. Парламенттеги 120 орунга 16 саясий партия ат салышууда. Замир Казакбаев. Дымак менен кайдыгерликтин кагылышы. Бүгүн дымактын рычагын максималдык режимде тартып алып, жогорку кеңешке бараткан жаштарга айтарым. Айылыңдын ишеними бир гана жолу берилет, экинчисин эл кечирбейт. Эл сен ойлогондой эмес. Бүгүн сенин шагың сынып калбасын, көңүлүң ооруп калбасын деп батасын берет. Бирок бул деген сага ишенүүнү билдирбейт. Эл деле билип турат. Сен эмес супер-гипер машинага айланган саясатчыларда эч нерсени өзгөртө албай, кээ бири качып, камалып же өлүп тынды. Сенин дымагың күчтүү болгону менен кашайып, тажрыйбаң же билим деңгээлиң күчтүү болбой жатпайбы? Жогорку кеңештин эмнесине кызыктың? Айлыгынабы, кол тийбестигинеби, кабинетинеби, значогунабы же ички жан дүйнөңө бүлүк салган дымагың түртүп атабы? Ооба, эл деле сен ойлогондой ойлоп атат. Ооба, эл деле жакшы жашасак деп атат. Бирок сен эмне себептен элиңдин добушун сурап атканыңды, айылыңдын жогору жагындагы дөңгө олтуруп бир ойлонуп көрдүңбү? Кайдан? Ага убактың дагы жок да, чынбы? Жакында эле өзүң баш болуп сөгүп, каргап аткан лидериң бүгүн жагып калдыбы? Эмнеге элди алдап атасың? Эмнеге бүгүн эле өзүңдү бирөөлөрдөн жогору коюп калдың? Көрсө каныңда бар экенби лидерлик касиет? Же элиңдин жаңылып жүргөнүн эми сезип калдыңбы? Көрдүңбү? Элиң сени дагы деле кыйган жок. Жаман жашасак деле добушубузду берели деп атышат. Сага чейин деле эл аркы өйүз менен берки өйүзгө бөлүнүп келген. Эмне үчүн мындай болгонун эми түшүнгөн чыгарсың? Оң бетин өпсөң, сол бетин калат. Элиңде чындап сыйласаң баш тарт, эрдик кылган болосуң. Тарыхта калыш үчүн эрдик кылыш керек. Кулакка жагымдуу кылган чакырыктар менен ураандардын айтылганына 30 жыл болду. Майдаланба. Айылдын арыгын казып берип койсоң эле элдин жашоосу оңолуп кетпейт. Бир жылдан кийин эле кум толот, кайра казыш керек. Бирок сен эми эч качан арык маселеси көтөрүлбөй тургандай кыла албайсың да. Ал үчүн мээштеш керек го. Жекешкер болсоң эле мен баарын билем дебе, элиңдин добушун сураба. Сен лөөл эмессиң да. Замир Казакбаев. Бишкекте 2 милиционерге бычак кезеген кишини ок чыгарып кармашты. Социалдык тармакка 2 милиционерге бычак кезеген кишини кармоо учурунан тартылган видео жарыяланды. Анда милиционер колунда бычагы бар кишиге карай жерге 2 жолу ок чыгарганын көрүүгө болот. Аны дагы тоготпой ары бери качып бычак менен тап берип 1 мүнөттөй турган. Ошол маалда жарандык кийимчен 2 киши аны артынан келип кармаган. Андан соң милиционерлер кишинин колун кайрып жерге жаткызып жатканы тартылган. Видеонун астына окуя Бишкектин жакка белиндеги Төмөнкү Аларчы айылында болгонун жазышууда. Белгилей кетсек, Чүй областык милициясы аталган айылда 18 сентябрь күнү 51 жаштагы мас киши себеби жок эле милиционерге бычак урганын билдирген. Анда да укук коргоо органынын кызматкери табелдик куралынан ок чыгарганы айтылган. Бүгүн соц тармакка жарыяланган видео ушул болушу ыктымал. Чүй областык ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы менен байланышууга мүмкүн болгон жок деп жазат Спутник KG. Адахан Мадумаров. Мындан 10 жыл мурун болгон окуяларга же анын мойнуна асып жаткан бүтүндөй бир жалааларга Курманбек Салиевичтин эч кандай тиешеси жок. Урматтуу Адахан Кимсанбаевич, сураныч Курманбек Салиевич Бакиевди алып келиңизчи. Кыргызстан өнүксүн деген суроону беришти шайлоочулар кагаз жүзүндө 19 сентябрда Жалал Абадда Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаровго.
Мындай суроо эки жактан берилиши мүмкүн. Бирөөлөр азыр видеого жаздырып туруп, жообумду азыр тартып алып, мен жакшы калгыча дегиче YouTube'га жүктөш үчүн жазышы мүмкүн. Же чын жүрөктөн Курманбек Салиевичти сыйлагандар жазышы мүмкүн. Ким жазса ошол жазсын, мен тике жооп берем. Мен кыргыздын эч бир баласын сыртта зар какшап мекенине кайта албай ыйлап жүрүүсүн каалабайман. 10 жылдан бери ушуну айтам. Биздин ар бир балабыз, ар бир кызыбыз өз мекенинде жашоого укуктуу. Мына жакында ачыкка чыгат. Мен ошол кезде эле айтып чыккам. 10 жыл тепки жедим. Айткам, эми да айта берем. Мына ошол 10 жыл мурун болгон окуяларга же анын мойнуна асып жаткан бүтүндөй бир жалаларга Курманбек Салиевичтин эч кандай тиешеси жок. Мына ошол 3 комиссия түзүшүп, комиссиянын мүчөсү болгон азаматтар чыкты. Революция жасадык деген азаматтар айтышкан. Россия Кыргызстан өнүктүрүү фондунан 300 миллион доллар Бакиевдер алып кетти деп. Ошол комиссиянын мүчөлөрү айтышты. 300 миллион эмес, 3 тыйынды алып кеткен эмес ал киши деп. Бүтүндөй калп. Бирок эл өзүбүз ой жүгүрткөндү үйрөнүшүбүз керек. Мен мындан 5 жыл мурун айттым, 6-7 жыл башта айттым. Аскар Акаевичти дагы, Курманбек Салиевичти дагы алып келишибиз керек. Алардын тагдырын 7-8 киши эмес, калдайган калың касиеттүү Кыргызстандын эли чечиши керек деп. Мына ушуга турам мен бекем деп жооп берди Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров. Сооронбай Жээнбеков: эч ким мени коррупцияга аралашкан деп айта албайт. Аралашкан эмесмин жана аралашпайм деп билдирди президент Сооронбай Жээнбеков биринчи радиого берген маегинде. Президент эске салгандай, ал 1995-жылдан бери чоң саясатта азыркы көптөгөн саясатчылардан айырмаланып, чарбада иштеген, ишти сыртынан эмес ичинен көрүп, колу менен жасап, бийликтин бардык тепкичтерин басып өткөн. Мамлекет башчысы кошумчалагандай, албетте иш болгон соң кемчиликтер болбой койбойт, бирок эч ким аны коррупцияга аралашкан деп айта албайт. Эч кимге материалдык жактан көз каранды болгон эмесмин, ар кандай шектүү схемаларга катышкан да эмесмин. Мына ушул тазалыгым мага азыр коррупция менен жүзүм жарык күрөшүүгө мүмкүндүк берүүдө. Өзүмө көп учурда сын менен караган адаммын. Кылган иштеримди айткым да, мактангым да келбейт. Бирок Кудай алдында, өзүмдүн абийиримдин алдында, эл алдында тазамын деп ишенимдүү эч жалтактабай айта алам деп сөзүн жыйынтыктады Сооронбай Жээнбеков. Ал өлкө президенти болуп 3-жыл иштеп жатканын, ыплас иштерге аралашпаганын билдирди. Жанар Кадыралиев: өлкөдө 5-октябрдан 12-октябрга чейин абал өтө кооптуу болот. Астролог Жанар Кадыралиев чейрек кылымдан бери асмандагы жылдыздарга байкоо жүргүзүп келерин айтат. Ар күн сайын адамдар түрдүү суроолор менен кайрылып, анын ичинде саясаттын казанында кайнап жүргөндөр келечек тууралуу сурап, ишмердүүлүгүн айтып берүүсүн өтүнүшөт. Жакында парламенттик шайлоо тынч өтөбү деген суроомда жоопсуз калган жок. Жанар мырза, биздин окурмандар сиз менен болгон маекти үзбөй окуп келишет. Көптөрү кантип астролог болуп калганыңызга кызыгышат. Ушуларга кыскача токтоло кетесизби? Бул боюнча сиздерге мурун учкай айтып бергем. Ошентсе да сиз суранып калдыңыз. Чынын айтайын, астролог болом деп үч уктасам түшүмө кирген эмес. Бала кезимде өзүм курактууларга окшоп учкуч болом деген кыялым бар эле. Көрсө асман мени өзүнө тартып жүргөн өңдү. Ош мамлекеттик университетинен физика, математика факультетин аяктагандан кийин 1993-жылы Москвадагы өтө тажрыйбалуу адистер менен иштешип, толук кандуу астрономия тармагына билектирөө кириштим. Астрологиялык жыйынтыктарды аныктоодо кандайдыр бир өзгөчө ыкма колдонсоңуз керек. Асманда жайгашкан жылдыздардын жүрүшүн эфемеридалык, мындайча айтканда күн, ай жана башка планеталардын жайгашышы таблица түрүндө түзүлүп, кайсынысы кай жакта градус мүнөттөрүнө чейин көрсөтүлөт. Бул таблица 300 жыл алдыга түзүлөт. Бул ар бир өзүн астролог катары эсептеген адистин столунун үстүндө кол алдында болушу керек. Сизге кимдер кайрылат, эмне маселени козгошот? Алдыда ишим кандай болот, атаандаштарым ким дегендер келишет. Албетте үй бүлөлүк маселелерине кызыккандар да көп. Мага кайрылган адамдардын басымдуусу ачык эле айт деп суранышат. Үйлөнөм дегендер да жок эмес. Бактылуу жашайсыңар, турмушуңарда материалдык жетишпеген жагдайлар кездешет. Андан коркпош керек. Ал ортодо бирөөлөрдүн жеке кийлигишүүсү менен чыр-чатак болбой койбойт. Мындан да коркпогула дейм. Кээ бирөөлөр алдыдагы 3-4 жылда эмне болоорун айтып берүүмдү суранышат. Эң кызыгы, жаман жактарын айтсам ойлонуп, жакшы жактарын айтсам кубанып, сүйүнүп, мурундарын дердейтип калышат. Телефон чалгандар болобу? Мындан бир жума мурун түнкү саат 2-лерде бирөө чалат. Алло, кечиресиз, качан өлөрүмдү билсем болобу деди. Уктай эле келем, багымдат намазга чейин деп ошол эле астрономиялык кубулуштарга көз салып жаткам. Чочуп кеттим. Дүйнөлүк астрономияда төмөндөгүдөй суроолорго батынып жооп берүүгө тыюу салынат. Ооба болот, бирок бул көп убакытты талап кылат. Анын сизге кандай зарылчылыгы, кусаматчылыгы бар эле дедим. Телефонду коюп койду. Бир нерсени түшүнгөндөй болду. Айтсаңыз, парламенттик шайлоо тынч өтөбү, абал курчубайбы?
Курчушу курчуйт. Эң курчуган күн 10 октябрга туш келет. 4 октябрь шайлоо эртесинен баштап бир жумага абдан кооптуу. Адамдар абдан этият болушу керек. Саясий кырдаал катуу эле болот. Муну бийликтегилер эске алуусу керекпи? Бийликтегилер эске албайт. Алар кыйын да. Качан эрден шыпырылып түшүп, баткакка батып калганда, же түрмөгө камалганда, же чет жакка качканда гана ойгонот. Көсөнүн акылы түштөн кийин дегендей. Булар мындайларга маани беришпейт. Экөөбүз жазып койгонду шылдыңдап, мыскылдап күлүп коюшат. Анан баштарына мүшкүл иш түшкөндө көздөрү чакчайып эмне кылаарын билбей калышат. Учурда парламентке аттанган талапкерлер кайрылдыбы? Кайрылып атышат. Алардын аты жөндөрү сыр бойдон сакталышы абзел. Айтып койсоң капа болбойбу? Мындай кайрылуулар 10-15 жылдан бери келатат. Айткан дегендерим так болгон үчүн жанды коюшпайт. Мен эми жаш бала эмесмин да урду сокту кылып айта бергендей. Астрономия илими так даана илим үчүн өмүр бою артынан сая түшүп келатам. Маектешкен Сурат Жылкычиев, Азия Ньюс гезити.